Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн чек ара боюнча келишимди изилдөөнү улантабыз. Жапаров менен Ташиев башында турган бийлик бул келишимди ооз-эки түшүндүрүп, айрым карталарды да көрсөттү. Жогорку кеңеш болсо аны ратификациялап берди. Бирок нюанстар бар. Ошолор жөнүндө бүгүн айтып берем. Бийлик бул келишимди мактап, жактап, элди манипуляция кылып, айрым фактыларды жаап жашырып, көз көрүнө эле калп айтып жатышат. Алар тарыхта саткын эмес, баатыр болуп калгылары келишет. Бирок келиңиздер фактыларга гана таянып, талдап көрөлү. Ташиевдин 27 февралдагы жана 19 марттагы сүйлөгөндөрүн салыштырып көрөлү. Биринчи жолугусунда ал Карабак айылынан 200 гектар жер берилгенин айткан. Бирок март айында бул сан 175 гектарга түшүп калды. Маалыматтар эмне болуп өзгөрүп кетти? Же келишимди кайрадан жазып чыгыштыбы? Мындан сырткары, ошол эле Карабак, Лаккон участогунан кыргыз тарап пайдаланып келген 200 га жер аянтын тажик тарапка калтырылып, мындан сырткары ошол эле Карабак участогунан кыргыз тарап пайдаланып келген 175 га жер аянты тажик тарапка калтырылып. Келишим деген документ болуш керек. Кээ бирөөлөрдүн кызыкчылыгына жараша өзгөрө бербеш керек. Эгер маалыматтарды антип каалагандай өзгөртө берсе, процессти ким көзөмөлдөп турат деген суроо пайда болот. Любой. Сиз айткан эме жол кайерге Тажикстан кайерге чейин барат, водозабор кайерде турат, бардыгы бул жерде жазылган жана көрсөтүлгөн. Макулбу? Ошон үчүн кааласаңыздар мунун да келип көрсөңүздөр болот. Мына, пожалуйста, мунун баарын даярдап койгонбуз. Каалоочулар болсо, любой момент келип ошол жерде таанышсаңыздар болот. Бирок ошол документти биз толук көргөн жокпуз. Депутаттарга да документ менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилген жок. Эмне үчүн? Эгер бардыгы таза болсо, эмнени жашырышат? Так, үчүнчү, Баткен облусунун Баткен району менен, так, тургулай альбомду кийин көрсөтөсүңөр. Камиль Абдыразаковна. Камиль Абдыразаковна кийин көрөсүңөр деп тургулайчы, эми азыр зычу кылбай. Любой момент келип көрөсүңөр эми. Советтик маалында Варуктун аянты 96,7 чарчы километр болчу. Бул 9670 гектар. Эми Ташиев бул аймак 14,5 миң гектарга жетти дейт. Бирок болгону 1000 гектар гана бердик дейт. Муну кандай түшүнсө болот? Мына жакта болсо вообще мына толор жака жайыттарды бүт ээлеп алышкан. Монтипчи, мынелерди ээлеп алышкан. Ушул жерлер мына 19,5 миң болуп кеткен. Ушуну биз кайра киргизгенде 14,5 миң болду. 14,5 миң болгондон кийин булар айтып атат, хорошо 14,5 миңге макул эме силер ушундай кылыпсыңар дейт. Бирок бизге дейт жер бергиле дейт, малыбыз каяка багабыз дейт. Булар 5 миң гектар жер сурады. 5 миң гектар бергиле Варуктун тегерегине. Биз айттык, жок, 5 миң берсек анда Варук мурдагыдан да чоңоюп кетет. Андай болбойт. Биз 1000 гектар жер берели силерге. Бирок бизди кызыктырганы алар канча колдонгону эмес, биз канча жерди бергенибиз. Бул аймактар юридикалык жактан Кыргызстанга таандык жерлер болчу. Биз аларды өзүбүзгө кайтарылышын күтүп жатсак, тескерисинче Тажикстанга мыйзамдаштырып берип салышты. Эми картаны карайлы. Жашыл зона советтик чек ара. Кызыл болсо тарыхый деп атышкан жаңы келишим боюнча чек ара. Биздин көп жерлер Тажикстанга берилип кетти. А бирок муну бизге тарыхый жеңиш деп көрсөтүшүүдө. Ташиев 1,5 лотокту Тажикстанга бергенибизди айтты. Жанагы 3 люкту 1,5 люктон кылып бөлдүк, 1,5 люк бизде калды, 1,5 люкту биз тигилерге бердик, жанагы тажик тарапка бердик. Бирок жакындан карайлы. Бул лотоктор Тажикстанга бара турган каналда. Бизге суу келиш үчүн лотоктун 3 бөлүгүн тең жабыш керек болот. Бирок алар 1,5 бөлүгүн Тажикстанга өткөрүп беришти. Эми биз сууну канча жапсак дагы суу Тажикстан тарапка кете берет. Мындан тышкары Тажикстан чет элдик гранттардын эсебинен айланып өткөн өзүнчө канал куруп алган.
Бул биз үчүн олуттук коркунуч. Алар биздин суубузду биздин уруксатыбыз жок эле ала алышат. Биз эми өз суубузга өзүбүз көзөмөлдөй албай калдык. Достук жөн эле айыл эмес. 21-жылы эң катуу салгылаш ушул жерде болгон. Бул жер биздин коргонуу пунктубуз болчу. Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай мындай пайда жок деп айтсам болот да, пайда жок деп. Бул жалган. Достук Баткенден болгону 40 километр алыстыкта жайгашкан. Бул Абдышүкүр Нарматовдун туулган жери. Биздин жер эле. Тургундардын айтымында мурунку бийликтер бул жер аябай маанилүү деп колдоо көрсөтүшкөн. Бул бийлик болсо белек катары Тажикстанга өткөрүп берди. Жыйырма 7 февралда 5 гектарды дача деген участоктон берилди деп Ташиев айткан. Жана дача участогундагы 5 гектар жер үлүштөрүнүн жалпы аянты 141,9 га Тажик Республикасында калтырылып жазылды. Бирок 19 мартта ал жер күтүлбөгөн жерден Тумба деген участок болуп калды. Мына жерде дача деген биздин жерибиз бар. Мына дача деген жерибиз бар. Мына жердеги булар биздин үлүш жерлер. Тумба деген үлүш жерлерибиз бар эле. Бул Аксай элинин үлүш жерлери болчу, 5 гектар жер. Буларды дагы биз буларына бир жагынан булар суранды, экинчи жагынан биз деле карадык, башка жактан алабыз деп, башка жакшы жерден алабыз деп үмүт менен бердик. Эмне үчүн? Анткени дачада мурда көпүрө жана жээктеги жерлерди коргоп биздин чегарачылар отурчу. Ташиев Кыргызстан үчүн бул маанилүү жерди Тажикстанга бердим дегенден коркуп, участоктун атын өзгөртүп, Тумбадагы кичинекей эле Тилке деп депутаттардын алдына чыкты. А негизи берилген жер 5 гектардан көп жана стратегиялык маанилүү жер болчу. Худжант Исфара жолу, Лакон жолу жана Варукка кеткен жолду Тажикстан өзүнө алды. Ал эми бизде эмне калды? Лейлектин бардык жолу эми Тажикстандын көзөмөлүнө өтөт. Баягы дача деген жердин тушунда биз толук түрдө ээлик кылган бир эле жолубуз бар эле. Ал дагы эми нейтралдуу көпөрөгө барып такалып калды. Бизге жеткен маалыматтарга ылайык Кыргызстандын дагы 25-27 гектар жери Самаркандек айылынан Тажикстанга өтөт. Бирок Камчыбек Ташиев бул тууралуу бир ооз да айткан жок. Көчүрүү, компенсация белгисиз. Эгер расмий маалыматтарда бул айтылбаса, дагы канча сюрприз бизди күтүп турат. Эмне үчүн мындай маанилүү маселелер коомчулуктан жашырылууда? Биз бүт көңүлүбүздү чек ара келишимине бурганбыз. Бирок тынч эле эч кандай талкуусуз дагы бир маанилүү документ ратификацияланыптыр. Суу чарба жана энергетика объекттерине тоскоолдуксуз жетүүнү камсыз кылган макулдашуу. Президент Садыр Жапаров өзү кол койду. Жогорку кеңеш 19 мартта кабыл алган. Бул документти эч ким көргөн эмес, ал тургай элге айтылган да эмес. Биз чек ара келишимин ратификациялады деп ойлоп жатсак, кошумча суу келишими да өтүп кетиптир. Бул кандай мамиле? Бул кандай жашырундук? Суу бул улуттук коопсуздук, а булар аны үн сөзсүз эле колдоп коюшту. Бул эми өтө ашыкча. Эми жыйынтыкка өтөлү. Биринчиден, конфликт маселелери чечилген жок. Суу, жол, чек ара боюнча тактык жок. Бейпилдик сезилбейт. Бул убактылуу компромисс эмес, бул бардык козырлерди Тажикстандын колуна кармантуу. Экинчиден, бардык стратегиялык жерлер берилди. Жолдор, суу, айылдар башка өлкөнүн көзөмөлүндө. Лейлек районун анклав кылыш Тажикстан үчүн оп-оңой болуп калды.
Үчүнчүдөн, бизди алдап жатышат. Цифраларды өзгөртүп, фактыларды жашырып, бизди каратып туруп эле алдап атышат. Ошого карабастан депутаттар келишимди ратификациялады. Ал эми президент ага кол койду. Бул баатырлыкпы же чыккынчылыкпы? Убакыт көрсөтөт. Бирок убакыт көрсөткөнчө эч нерсебиз калбай калат го. Бизге сиздердин колдооңуздар өтө маанилүү. Андыктан бизди Patreon'дон колдогонду унутпаңыздар. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда Patreon'дон бизди кантип колдой аларыңыз боюнча инструкция көрсөтүлөт. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдооңуз, шилтеме төмөндө. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.